Саламатсызбы, урматтуу министрдин орун басары. Бир суроо, салык боюнча кээде ишкерлер менен мамлекет талаш тартышып анан сотко чейин барат да. Эксперттердин пикиринде көпчүлүк учурларда мамлекеттин соттору мамлекеттин пайдасына иштеп коет. Качан болбосо мамлекет менен ишкер талаша кетсе, көбүрөөк мамлекет жеңип чыгат экен да. Бул эксперттердин пикири. Ошондой болбош үчүн салык маселесиндеги талаш тартышты же болбосо ишкерлердин чөйрөсүндөгү маселелерин чечүүнү мамлекет сотторуна эмес, мындай бейтарап соттор деген түшүнүк бар. Третейский сот, билесиз да? Ушуга өткөзүп бериш боюнча мамлекет азыр сиздерде планда каралып атабы ошол? Ал кирген мындан 2 жыл мурун. Ишкер эки жактан кайрылса, Третейский суд азыр торгово-промышленный палатанын алдында кеткен. Ошол жак менен кайрылса, ага чейин мамлекеттик органдын райондук уровеньде болсо жогоркусу жана административдик ал жактан каралат, анан кийин сотко барат. Бирок соттон Третейский деп ишкер тандап алса болот. Дароо эле түз эле. Ушуну дагы бир түшүндүрүп койсоңуздар, анткени өлкөнүн түшүндүрүп коебуз ишчерек. Канынын жүгүрүп турган, өнүгүп аткан ишкерлердин гана иши менен болуп атат. Өндүрүштө болбосун, өнөр жайда болбосун. Мына Hyundai'дын тарыхын бир карап көрсөңүз, Hyundai болуп дүйнөлүк рынокто ээлегенчекти мамлекет кадимкидей жардам берген, таяган, жөлөгөн. А бизде мына Белес деген автобус чыкса, шаардын мэри чыгып алып атарабы экен, андан көрүп биз Кытайдыкын алабыз деп атат. Сиздерге экинчи бир суроо да. Биздин ишкерлерге кандай жардам бересиздер? Мындай экономикалык дипломатия деген бар. Кээде экономика министрлиги, тышкы иштер министрлиги кадимкидей чет өлкөгө барып, бизде мындай продукция чыкты, мындай технология чыкты деп ишкерлерге жардам берет, ошолордун эмиссары катары. Ушундай бир практика болуп атабы же эмне болсоңор ошо болгула, ак суунун башын жошогула деп коюп отурасыңарбы? Жок, ал багытта иштер ар кандай платформаларда аткарат. Эң негизгиси мамлекеттер ортосунда комиссиялар бар. Ал жакта жанагы эки тараптуу соода жүгүртүүнү углублять этүү жана кошумча кооперативдик долбоорлорду ишке ашыруу. Ошол багытта иш алып барабыз. Анан единичный, если азыр экономикалык дипломатия деп Министерство иностранных делде түзүлдү. Алар менен кошо биргеликте ар кандай приоритеттүү долбоорлор келсе, колго алып, бардык иш аракеттерди кылып иш алып барабыз биз. Албетте бул жалпы жооп, бирок сиз жеке өзүңүз кайсыл Кыргызстандан чыккан брендти же болбосо продукцияны чет өлкөгө чыкканда айтып деп алыңыздар, көрүңүздөр, биз рекомендация беребиз деп айттыңыз. Өзүңүздүн эле мисалыңызды айтыңыз же бир кызматкериңиз? Эгер арттан алсак, мына жакында эле национальный бренд деп 1 айыл 1 продукт дегенди өткөздүк. Чет өлкөгө чыкканда айттыңызбы бир партнерлорго, бизде ушундай продукция чыгып атат, алыңыздар деп? Ооба. Өзүңүз кимге айттыңыз, ким менен сүйлөшкөндө, мына мисал катары айтып берсеңиз? Эми сырттан ар кандай бизнес форумдар болот, G2B форумдар, B2B форум, ошол жакта выставкаларга алып чыгабыз, ошол жакта ар бир продукттарды көргөзөбүз, өзүбүздүн перечень бар, күнүмкө эле ишибиз биздин. Жакшы, өтө маанилүү. Сиз айтып атпайсызбы, соода жүгүртүү деп. Соода жүгүртүү болбойт эле эгерде биздин ишкерлер болбосочу. Мына казактар айтып атат да, эмне үчүн дейт, пандемия учурунда биз Кыргызстанга кайрылдык дейт, жанагындай демала турган аппараттарды алып келип бергиле деп. Аларда мамлекет уруксат бермей сайын кыймылдай алышпайт экен. А биздин ишкерлер эле камсыздап койду да. Ошон үчүн жакшылап шарт түзүп берсеңиздер, бул өтө маанилүү, ишкерлердин укугун колдоп, коргогонгочу. Анан ошол карасаңыз, мына соода жүгүртүү деп атасыз да, отрицательный сальдо, экспорт караганда дайыма бизде импорт чоң болуп атат. Бул деген сөз акча тышка чыгып кетет деген сөз. Ошо биздеги продукцияларды даңазалап, ошолордун кызыкчылыгын коргоп, андан кийин ызбыт жанагындай рынокты кеңейтип берсеңиздер, экспортко эле жакшы болмок да. Бул Кыргызстанда жумуш орун түзүнөт, акча бизде калат, бизге капитал келет деген эле түшүнүк болот эле. Чоң рахмат.